Биз болсо эфирибизди улантабыз жана азыркы учурда спорттун өзгөчө түрү стейкинг жөнүндө сөз кылабыз. Туура айтасың, тарых баракчасына башпага турган болсок, негизи эле спорт түрлөрүнүн саны көп. Ушул заманга чейин негизи көптөгөн спорт түрлөрү пайда болду, көптөгөн спорт түрлөрү өзүнүн актуалдуулугун жоготту, бирок азыркы тапта жакшы бир стейкинг аттуу кесиптешим айткандай спорт түрү аябай популярдуу болуп жатат. Анан албетте бул спорт түрүнүн айдистерин таныштыра кетсек, Жанарбекова Перизат жана Ибраева Адинай. Инструктор жана арбитр. Саламатсыздарбы? Маанайыңыздар жакшыбы? Рахмат. Тамактандыңыздар, суу ичтиңиздер, баары аман эсен. Бул спорт түрү менен тааныштырып өтүңүздөрчү. Мен үчүн бул жаңылык, мисалы. Ооба, чындыгында жаңылык. Себеби Кыргызстанга деген 2019-жылы эле келген. Кыргызстанда бул жалпысынан алганда дүйнө жүзүндө 54-чү мамлекет Кыргызстан кабыл алган. Жаңы эле келген экен да, 1 жыл эле болуптур. Мен биринчи көргөндө бул скейт сыяктуу бир нерсе деп элестетип анан андан кийин бут менен бийлеп айтабы деп айтор. Ушул тууралуу айтып өтсөңүздөр. Эмне спорт, кайдан пайда болду, же болбосо эрежелери кандай? Эмнелер керек делет? Жалпысынан алганда спорт стейкинг америкалык физрук 1989-жылы ойлоп тапкан. Бул деген оң полушария менен сол полушариянын иштешине жардам берет. Кыргызстанга керек экен да, жалпы эле адамдарга керек. Себеби эки кол бирдей иштегендиктен мен оң жагына да, сол жагына да таасир этет. Көзгө да пайда болот. Инструктор, арбитр. Эмне айырмачылыгы бар түшүндүрүп берсеңиз? Арбитр бул эрежелерди карайт, туурабы, каталарды, ката болсо кызыл карточканы көргөзөт. Туура болсо жашыл карточканы көргөзөт. Мындай албайлы, көрсөтүп берсеңиздер жакшы болмок. Биринчи биз эмне кылыш керек? Кантип ойношубуз керек, Анан ыкмалары менен Стакандарда айырмачылыктар да бар. Мисалы үчүн, бул өзүңүздөр көргөндөй, бул жакта стакандын тешиги чоңураак. Шербет куябызго да атпайбы? Жок, куйбай эч нерсе. Шербет куйган стакандардан айырмасы ошондо. Шербет куйган стакандар, мисалы үчүн, аларда аба калып калат да ортосунда. А бул стакандарда аба калбайт. Ошон үчүн тешикчелери жайгашкан. Бул стакандар биздин Кыргызстандан чыккан стакандар, булар турнирге допускация этилбейт. Ал эми бул стакандар болсо спорт стейкингдин официальный стакандары, бир гана ушул стакандар менен турнирге катышса болот. Анан жакшы. Эрежелери менен тааныштырып көрсөтөт. Кызык, эмне кылышат бул бири-биринин үстүнө кийиштиреби же болбосо кандай болот? Бул стакандарды мен көргөзүп берейин. Арбитр болсо туура жана туура эместигин айтып берсин, Сиз көбүрөөк туура эмес кылсаңыз бизге түшүнүктүү болуш үчүн. Биринчиден колубузду таймерге коебуз. Таймерге койгондо жашыл күйгөндө бул жактан чыгып турабы? Ооба. Эмнелер чыгып турат бул жактан? Бул жерден канча секундта чогултулганы чыгып турат. Чогултуу. Демек, ылдамдыкта батыраак чогултуш керек экен да, Келиндерге керектүү нерсе турбайбы бул чай куйганда? Чай куйганда да жакшы таасирин тийгизет. Биринчиден таймерге колубузду койгондо, бир кол менен койгондо болбойт, иштебейт таймер. Мисалы үчүн, мынакей сөзсүз түрдө эки кол менен иштеш керек, анан жашыл күйгөндөн башташ керек. Бияктан эч нерсе чыкпайбы? Оң, сол, оң, сол, оң, сол. Бул эң жөнөкөй. 3-3. Канча секундта чогулттуңуз, ошол белгиленет. Бул жактан көрсөтпөйлү. Бул жактан көргөзүлөт сөз түрдө. Буну деген жок, азыр чыкпайт. Таймерибиз иштетип? Жок, иштеген жок. Иштеген жок, значит. Басып көрсөңүздөр. Анткени биздин телекөрүүчүлөргө дагы кызык болуп атса керек. Иштеген жок, Анда мейли бул жактан көргөзө берейли. Негизи спорт стейкинг бул 3 түрү бар. Бул деген мисалы үчүн турнирге катышуучу 3-3-3, 3-6-3 жана цикл деп бөлүнөт. Андан сырткары импровизация. Импровизация бизге 3 жаштан өйдө жогору балдарды алабыз да. Бул жерден балдардын фантазиясына жараша эмелерди, чоң башняларды тургузат, стакандарды мындайынан коюп, кайта мындайынан коюп, ар кандай формадагы нерселерди жасашат. Бирок
толук түрдө жасап бүтүш үчүн аягында стакандар бирине кийилип туруш керек. Ооба. Ошондо бүттү деп эсептелинет, э? Бул биринчиси 3-3-3 деп аталганы, бул мына оң сол, оң сол, оң сол. Андан кийин мынтип жыйнайбыз. Бул эң жеңили. Бул эң жеңили. Андан тышкары набордо 12 стакандан турат. 12 стакан менен гана ойнолот. 3-6-3. Бул биз жай чогултканыбыз. Себеби могу 3-3-3-түн биздин окуучуларыбыздын рекорду 1-9 секундда чогултулат. Дүйнөлүк рекорд болсо бул 1-1 секундда чогултулат. Негизи эле спорт дегенде адамга пайдасы тийгизген нерселерди айтат эмеспизби? Спорт стейкингдин кандай пайдалары бар? Спорт стейкинг биз жогоруда айтып кеткендей, менин оң жана сол бөлүкчөсүн, нейрондордун өнүгүшүнө жана ушундай эле Коноктор келгенде бат чай кылуу, көзгө упражнение катары кетет да, көнүгүү катары кетет. Себеби тез окуганга да жардам берет. Бул жөндө Адинай дагы өзүнөн байкап көрдү да. Мен биринчи келгенде мен ойлогом бул аябай оор деп ойноламбы же ойнолбаймын деп. 90-жылдары келген алгач. 2019-жылы. Анан ойногондон кийин аябай кызыктуу экен. Мен көп китептерди окуйм, анан ойногондон кийин мен тез окуп калдым. Анан азыр биз көп телефонду көрөбүз. Ошон үчүн бул спорт стейкинг көзгө аябай жардам берет да. Силер 3 полушарияны көрөсүз. Аны оң кол, сол кол, анан жаттаганда аябай жардам берет. Бат-баттан тездеттен жаттап каласыз. Адамдардын иш органдарын көрүүгө жардам бербейт экенби? Негизи ошол үйгө алып коюп, Адинай белгилеп кеткендей, азыр уюлдук телефонду көп колдонобуз, Ошонун ордуна мисалы үйгө алып коюп, үй бүлөбүз менен биргеликте кечинде ойносок, жумуштан кийин, кандай сонун? Жок, YouTube эле көрөлчү. Анткени мен билишимче бул майда моториканы дагы жакшыртат, иштешин. Майда моториканы да жакшыртат, туура айтасыз. Ошондой эле биз 3 жаштан өйдө балдарды алабыз дебедикпи? 3 жашта балдардын тилинде маселе бар да. Ошондо биздин колдорубуз менен иштегенде музыкалдык школаларга албайт 3 жашта балдарды. Ошондо туура тыгыштарды чыгарышына дагы мына ушул стакандар жардам берет десем. Бул сурай албай атам жададан беричи, сүйлөп кетип атабыз. Бул башка стакандар эмне ролду аткарат же болбосо бир эле функциябы бар? Айырмачылыгы бул профессиональный стакандар. Булар жеңил, скорость батыраак чогулат. Буларда болсо бул биздин производство, Кыргызстандан чыккандар. Булар болсо скорости жайраак, бирок любительский болуп кетет да. А булардагы профессиональный стакандар бат чогулат, тез чогулат, бирок скорость буга жетпейт. Лорлор менен машыгып туруп, анан буларга өтө берсе болот турбайбы? Ооба. Алгач кадимки стакандан баштаса болобу? Жок, кадимки стакандан баштаса болбойт, себеби анын ичинде аба калып калат. Бул жерде аба калбаш керек. Балким дагы бир башка бир ыкмалары бар. Көрсөтүп көрбөйсүзбү? Акыркы ыкмасы бар. Бул цикл деп аталат. Бул учурда, мисалы үчүн стакандар кулап кеткен учур болсо, анда сөзсүз түрдө чогултуп туруп анан башташ керек, себеби эреже бузулган болуп калат, улантып кетсек. Кайра 3-6-3. 3-6-3-тө туруш керек да, сөзсүз түрдө. Анан могул таймерди дагы телекөрүүчүлөргө көрсөтүп койбойлу, алып. Ооба. Бул жакта убактысы белгиленип турат экен. Эреже боюнча стакандар таймерден биздин ковриктен чыкпаш керек. Бул жакта чогулткан мүнөтү белгиленип турат экен. Эки колуңузду басып көрсөңүз болот. Бул жакта ошол белгиленген. Мындай көрсөк болот. Ошондо жашыл күйгөндө башталат да. 2019-жылы келсе, анда бизде жаңыдан өнүгүп аткан экен да бул спорт түрү. Чемпионаттарды өткөрөйүн деп атасыздарбы? Ооба, буюрса. Азыркы тапта өтүп атабы чемпионаттар?
турнирлер болуп турат. Биздин спорт стейкинг жалпы эле шаарда эмес, бул региондордо да бар да. Мисалы үчүн 11 региондо бар. Мисалы үчүн регион анан шаарда дагы бир филиалдарда бар бул спорт. Катышыш үчүн 3 жаштан жогору болуш керек. 3 жаштан жогору болуш керек. Канча жашка чейин? 70 болобу, 70тен өйдө жогорулар да катышса болот, бирок негедир биз көбүнчө басымдуулукту балдарга жасайбыз да, себеби 14 жаштага чейинки баланын нейрону бул өсүп турган. Белерки чемпионат качан болот? Жазында. Жазында болот. Чоң чемпионат болот. Жарыш 2021 деген. Жазга даярдана берсеңиздер болот экен, ардактуу телекөрүүчүлөр. Спорт стейкинг деп интернет айдынынан тапса, сиздерге кабылат болуш керек. Өзүңүздөрдү ошол жака каттап, анан машыга берсеңиздер, акырынан машыга берсеңиздер дагы болуш керек. Жалпы маалыматты ошол спорт стейкинг менен алектенген, мына ошол биздин адистер менен байланышсаңыздар, өздөрү жалпылап сиздерге түшүндүрүп берет. Ыраазычылык билдиребиз. Кыргызстаныбызда дегеле спорт жаатында жакшы жаңылыктар боло берсин. Сиздерге да ыраазычылык билдиребиз. Ушул убакыттан пайдаланып, жакшы бир өнүгүүгө басым жасап атканыңыздар чоң жумуштун бири. Андыктан ийгиликтер коштосун. Жанарбекова Перизат жана Ибраева Адинай, инструктор жана арбитр бизде конокто болду. Эфирибизди алда кайрылган. Рахмат.